Bardığınızlar, ordunuzlardan turup durumuzlar, hüküm jarıyalanat. Turumuzlar ordunuzlardan. Bişkek şahrının 1 may rayonduk sotunun 2013 жылдын 29 martındagı hükümü özgörtülsün. Taşıyev Kamçıbek Kıdırşayevич, Mamıtov Talantbek Turdumamatovич, Kadırbayev Sayırbek Suyunaliyevич, İsaev Bekzatbek Abdurazakovich, жана Камчыбеков Канатбек Жанатбекович Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 30 беренеси аркылуу 3, 4, 5 bölümдөр аркылуу 28 берене аркылуу 295 беренесинде Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 30 беренеси аркылуу 3, 4 беренеси аркылуу 28 беренеси аркылуу 295 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болгондуктан акталышсын. Taşıyev'tin, Mamıtov'tun, жана Жапаровдун бөгөт коюу чаралары өзгөртүлүп, сот залынан камактан бошотулду. Hükümde ayarlaşan oktasılar mı? Kışlamasılar mı? Hocanaliyev'tin, İsaev'tin, Kamçıbekov'tin, Kadırbayev'tin bөгөт koyu çaraları қатары тандалған үй қамағы жоққа шығарылсын. Оқ атушы құралдар иелеріне қайтарылып берілсін. Өкімнің қалған қорытынды бөлігі өзгертусіз қалтырылсын. Өкімген арасы тарап Кыргыз Республикасының жогорку сотуна көзөмөл иретинде даттанууга укук бар. Taşıyev, Kamçıbek, Kadırşayev, Жапаров Садыр Нуркожоевичке
карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 297 беренесинин 1-бөлүмү боюнча урулган айыбы өндүрүштөн кыскартылсын. Аныктамага нааразы тарап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна көзөмөл иретинде кайрылууга укуктуу. Тергөө органдары тарабынан соттолуучуларга карата козголгон кылмыш боюнча өздөрүнүн өндүрүшүнө алынбастан тергөө аракеттери жүргүзүлгөн. Бул жагдай соттук териштирүү соттолуучуларга карата берилген кылмыш иштин 1-томунун тизмеси менен аныкталды. Соттолуучуларга карата алардын айыптарын угузууда айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтомдордо тергөө тобунун жетекчиси Исмаиловдун колу турат. Ал эми соттук териштирүүдө аныкталгандай, соттолуучуларга карата айыбын башка тергөөчү угузулгандыгы аныкталды. Ал эми айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтомдо тергөөчү тарабынан соттолуучуларга угузууда алардын колдору коюлган. Бирок кылмыш иштин ичинде айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтомду Кыргыз Республикасынын баш прокурору Салянова тарабынан бекитилип, соттолуучуларга тааныштырылган эмес. Бул жагдай соттолуучулардын колундагы айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтомдун көчүрмөсү менен кылмыштын ичиндеги материалдар менен аныкталат. Демек, тергөө органдары тарабынан тергөө аракеттерин жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 19-беренесинин талаптары озоно түрдө бузулган. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 347-348 беренелерин жетекчиликке алып соттук коллегия аныктайт. Кылмышты тергөө убагында одоно мыйзам бузуучулуктарга жол берип, сапасыз көзөмөл жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Салянова Айда Жеңишбековнага карата Кыргыз Республикасынын президентинин көңүлү бурулсун. Аталган кылмыш боюнча жай аныктамада көрсөтүлгөн мыйзам бузууларга жол берилген фактылар боюнча тергөө тобунун башчысы Исмаиловдун аракети Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасында талкууга алынсын. Жай аныктаманын көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын президентине жана башкы прокуратурага жиберилсин. Жай аныктамага нааразы тарап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна көзөмөл иретинде даттанууга укуктуу. Түшүнүктүү аныктама өкүмдөр соттук отурум жабык деп жарыяланды. Кыргызстандын тарыхында бул биринчи жолу мыйзамдуу, анан баягы жогорку бийликтин заказын аткарбаган таза өкүм болду десек биз жаңылышпайбыз. Бул соттор Кыргызстандын сотуна мисал болуп берди бүгүнкү соттор. Буларды азаматсыңар дегенден башка эч нерсе айта албайм. Мен ойлаймын, бүгін Кыргызстанда, Кыргыз мамлекетинде чыныгы демократиялуу, чыныгы мыйзамдуу өлкө экендигибизди бүгүн биз тастыктап отурабыз. Бүгүн биздин соттор көз карандысыз болуп, эч кандай бир бийликтин же башка бир нерселерди кысымына карабастан мыйзамдын гана чегинде мыйзамдын гана чегинде чечим чыгарган үчүн биз ыраазыбыз. Эртеге туруп бүрсүгүнү биз чоң пресс конференция беребиз. Мына ошондо баардык нерсени айтабыз. Азыр биз баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кеттик.